Аксы окуясында жабыркагандарга акча бөлүнөт. Президенттин буйругуна ылайык окуяда каза болгондордун жакындарына жана жабыр тарткандарга 1 миллион 320 миң сом ажыратылды. Алдыдан ушул жана башка жаңылыктар менен түз эфирде тааныша аласыздар. Кызматыңыздарда мен Асель Бусурманкул кызы. Саламатсыздарбы? Аксы окуясында жабыркагандарга акча бөлүндү. Президент Алмазбек Атамбаевдин буйругу менен окуяда курман болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жабыр тарткан 33 адамга 40 миң сом берилет. Бул тууралуу мамлекет башчынын Аксы окуясынын курмандыктарын эскерүү кечесине катышкан учурунда айтылды. Президент Ак үйдүн алдындагы Аксы, апрель окуяларынын курмандыктарына тургузулган эстеликке барып, гүл чамбар койду. Эскерте кетсек, 2002-жылы Аксыда наразылык акциялары өтүп, 6 адам каза болгон. Аксы окуясы Боспиек айылында да эскерилип жатат. Ага жергиликтүү эл, маркумдардын тууган уруктары, бийликтен өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков, президенттик аппараттын жетекчиси Сапар Исаков, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышууда. Өз сөзүндө премьер-министр коомдун эркиндиги, бийликтин адилеттиги үчүн күрөштүн алгачкы жеңиши ушул Аксыда курман болгон жигиттер баштаган күрөштүн жемиши деди. Сапар Исаков болсо президенттин кайрылуусун окуп, иш-чара соңунда Куран түшүрүлдү. Нарындын Атбаш районундагы Аксай куштоосундагы 147 түтүн менен байланышууга дале мүмкүнчүлүк боло элек. Бул тууралуу Ак Моюн айыл өкмөтүнөн кабарлашты. Маалыматка караганда, малчылардын абалынан кабар алуу үчүн ДЭУ ишканасынын техникасы менен Аксайга жөнөгөн жергиликтүү тургундар 5 күндөн бери жолдо турушат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине жана облустук бийликтен суралган жардамдан азырынча майнап чыга элек. Жол тазалоо иштери борон тынгандан кийин башталары маалымдалган. Катаал аба ырайы жана калың кардан улам Торугар жана Кынды ашуу жолдору 2 аптадан бери жабык. Атбаш районуна өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Ушул эле темага улай 17 мартка чейин жаап өткөн жан-чачынга жана аба ырайынын температурасынын жогорулашына байланыштуу өлкөнүн тоолуу жолдоруна кар көчкү түшүүсү күтүлөт. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, Төбө ашуу, Ала бел, Чычкан, Капчыгая, Көк бел ашуусу жана Мырзаке, Каракулжа, Алай Кууна жолдорунда кар көчкү коркунучу бар. Андан тышкары Ала Бука, Канышкыя, Красная Горка, Акташ, Арал, Минкуш жана Каракол, Эңилче, Гуна жолдорунда да ушундай эле абал сакталат. Уналардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Ош шаарынын 222 кварталындагылар таза сууга муктаж. Бул аймак 2007-жылы түптөлүп, ошол боюнча суу түтүктөрү тартылган эмес. Мындан улам тургундар Амир Темур каналындагы агынды суудан пайдаланууга аргасыз. Анын айынан жаш балдар арасында сары корулары күч алып, жергиликтүүлөрдүн айласын кетирди. Ош мэриясы болсо 2011-жылы ичүүчү суу тартылат деген убадасын аткарбай келет. Көп жылдан бери чечилбеген көйгөй Нуржамал Баргыбаеванын материалында. Бүбүсара Жакшыбай кыз үчүн 2 чака менен тынымсыз суу ташуу эң негизги жумуштардын бири. Себеби бул кварталга 2007-жылы турак жайлар салынып, ошондон бери суу курулары тартылган эмес. Мунун айынан арыктагы сууну бардык керектөөлөрүнө колдонуудан башка айласы жок. Күнүнө жок дегенде эле 5-6 жолдон суу ташыйбыз, арыктан ташып, жолдун алыстыгына карабай, жаш балдарыбыз бар. Бул суу эми өдөсүн билбейбиз, өдөдө каналда кандай мал жаныктар бар, тазаланбайт. Квартал боюнча 200-гө жакын кожолуктун баарында ушул абал. Канал арыктардагы үйлөрдөн алыс жайгашкандыктан көпчүлүгү 300 литрлик идиштерди пайдаланышат. Ал эми суук күндөрү каналдарга муз тоңуп, кир сууну дагы таппай калган күндөр болот экен. Бирок эң негизгиси ичүүчү суунун жоктугу барган сайын адамдардын өмүрүнө залакасын тийгизүүдө. Себеби агынды суудагы вирустар сары оорусун козгоп, жаш балдар арасында бул дарт күчөп барат. Муну балдардын жугуштуу ооруканасынан дагы ырасташты. Балдарыбыздын мен бир эмес 2 балам тең сарык болуп, ушул жака келгенден бери 2 жылдан бери ушинтип ооруп атышат. Башта мындай орун деле немени деле билчү эмеспиз, суунун проблемасынчы. Бу жерде жашоочулар эми айласыздан жашап атабыз да эми. Таза суу жок, алыс шаарга. Мындай кырдаал боюнча тургундар бир нече жолу шаардык мэрияга арыз жолдошкон. Ошондой эле өткөн жылдын күз айларында кала башчысы өзү келип, тургундар менен жолугушуу учурунда дагы суу курлары тартылат деген жай бар экен. Деген менен ошол боюнча айтылган убадалар иш жүзүндө аткарылбай калды. Ал суунун башы Ломадырдан келет.
Каналдын ичинде полный мусор менен келет. Эми бизде азыр кыргызча айтканда аккан сууда арам жок деп эле ошо арыктан сууну ичип атабыз. Бизге жок дегенде ушул эле арыктын суусунчу, ушул арыктын суусун эле алеге фильтрлеп туруп эле жок дегенде кесилиштен неме кылып туруп, түшүрүп туруп, таза суу кылып бизге өткөрүп берсе болот. Хотя мына центр жерге центр неме трубаны түшүрүп туруп, анан ар кимибиз өзүбүз деле киргизе алат элек да үйүбүзгөчү. Эми бул аймакка быйылдагы таза суу тартылбашы белгилүү болуп калды. Себеби шаардык мэриядан ар кандай шылтоого жамынып жооп беришкен жок. Маалыматтарга караганда 222 кварталга түтүктөрдү тартууга ири суммадагы акча керектелет. Бирок быйылкы бюджеттин аздыгына байланыштуу суу боюнча жумуштар жасалбайт. Нуржамал Баргыбаева, Арген Калыбек уулу, Ынтымак. Бүткүл дүйнөлүк адилеттүүлүк күнүнө карата жарыяланган 1 айлык Ош шаарында уланып жатат. 20 февралдан 20 мартка чейин белгиленген саамалыктын алкагында социалдык өнүгүү башкармалыгы аз камсыз болгондорго көмөк көрсөтүүдө. Ага кошо эле мүмкүнчүлүгү чектелгендердин үйлөрүнө барып кол кабыш кылышып, коляскалар менен камсыздап жатышат. Бүгүн болсо башкармалыктын кызматкерлери ушул социалдык кепилдиктер боюнча элге маалымат жеткирүү үчүн семинар уюштурулду. Ага аймактык кеңештердин өкүлдөрү катышты. Жалгыз бой адамдар бар да, баягы карылар бар. Бизге ошол жакта өзүбүздүн соцработниктер бар, ошолор барып алышып, коммуналдык кызматтарга боло турган болсо, ошолорун төлөп беришет. Баягы өздөрүнүн немесин неме кылат, эми чыгарышпайт да, алар чыгарышпайт. Биздин соцработниктер барат, үйлөрүн тазалаганга жардам берет, тамактарын жасаганга жардам беришет. Бүгүн Кыргызстанда коммуналдык кызматкерлердин кесиптик күнү. Ага карата Ош шаарындагы 6 муниципалдык кызматтарда өз жумушун жигердүү аткарган адистер сыйланды. Мэриянын ардак грамота жана акчалай сыйлыгына бул ирет 20дан ашын коммуналдык кызматкерлер ээ болушту. Майрам Дотурулай кечээ күнү футбол талаасында 6 команда күч сынашкан. Бүгүн жеңишке жетишкендерди аныкталып, кубок жана мэрия менен спорт комитети тарабынан коюлган баалуу белектер тапшырылды. Шаарыбыздын жана шаардыктардын үнүмдүк турмушун албетте сиздердин талыкпаган эмгегиңиздерсиз элестетүү мен айтат элем такыр мүмкүн эмес деп. Сиздер кабарлардын күндүзгү чыгарылышына күбө болдуңуздар. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтка да жайгаштырылды. Ынтымак чекиткеji сайты, андан кыргыз, орус, өзбек тилдеринде маалыматтар менен тааныша аласыздар. Алдыда барай күтүлөт. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.